Assalamu alaikum. Уюткулуу улуу журтум, ак калпактуу кыргыз элим. Өзүңүздөргө маалым болгондой, буга чейин мен кыргыз жылкысы жана кара байыр тууралуу демилге көтөрүп, биздин жергиликтүү жылкыларды кыргыз жылкы деп атайлы деп 2-3 жолу видео кайрылуу жасадым эле. Буюрса, алда канча жылыш бар. Ал үчүн мен ушул жылкы чөйрөсүндө жүргөн, менин сөзүмдү колдогон адамдарга терең ыраазычылык билдиремин. Ошол эле жылкы жаатында жүргөн блогерлер да бүгүнкү күндө бир кыйла алдыга жылып кыргыз жылкысы деп атай баштады. Бул биздин өзүбүздүн кыргыз жылкыларыбызды көтөрүүнүн бирден бир жолу ушул. Блогерлер жана жылкы чөйрөсүндө жүргөн адамдар өзүбүздөн чыккан даңазалуу аттарды кыргыз жылкысы деп атасак, Кудайым буйрса, биздин жылкыларыбыз өзүнүн аталышы менен дүйнөнү дөңгөрөтөт деп ойлойм. Буга чейин өзүбүз бизге ушул биздин чөлкөмгө таандык кыргыз жылкыларыбызды акал теким менен аргындаштырып, тажик туугандар Бухарада патенттеп документтешип алган экен. Бирок ал аз убакыт гана өндүрүп, андан кийин калып кеткен экен дагы. Негизинен эле ушу кыргыз аймагындагы жылкылар кара байыр деп аталып, бүгүнкү күндө кара байыр породасынын деңгээлин аябай жогоруга дүйнө жүзүндө көтөрүп жүргөн мезгили. Ошондуктан өзүбүздүн жылкыларды кыргыз жылкы деп атайлы. Баарыңарга терең ыраазычылык билдирем жана нукура кыргыз жылкылары тууралуу жана бүгүнкү күндөгү новокиргизский породанын келип чыгуу тарыхы тууралуу мен кыскача маалымат бермекчимин. Андыктан биз менен чогуу болгула достор. Мени уккан, мени колдогон адамдардын баарына терең ыраазычылык билдирем. Ак куланын тукумунан ажырап калууга акыбыз жок. Кыргыз элинин кылым кыйырынан, доорлордун бүктөмүнөн бүгүнкү күнгө жеткирген баарынан мурда алдында минген аргымак эмеспи? Алдында минген тулпарын ушунчалык сүймөнчүлүк, көркөмдүк менен эпикалык деңгээлге жеткире ырдаган ак кула, тел тору, тай тору жана башка мыкты миңдеген аргымактарыбыз бар эмеспи? Кээде туруп кыргызда эл барбы деп сыймыктанып да кетесиң. Кыргызда ат, аттан кийин жат, аттай арка тоодой медер деген лакап сөзүнүн ар жагында атка теңдеп алчу улуу ойдун учугу жатпайбы? Кыргыз тулпарынын тукуму кайда? Бүгүнкү күндө деле кыргыз ат үстүндө дубанды бузган күлүк жорголордон учубуз кур эмес. Атургай айылдык атка минерлерден тартып ак үй, көк үйдүн төрүндөгү лөктөргө чейин алкынтып күлүк жулкунтуп жорго күткөндү кадимкидей каада катары көрүп калганбыз. Бирок кыргыздардын туурасы жоон, бою пас, бир караганда көзгө комсоо көрүнгөн, жал куйругу төгүлгөн, тоого түзгө бирдей жүргөн, көкүрөктүү, бука моюн, буурасан, бөкөн таноо, бедөө аттарыбызды минип жүрүп эле жоготуп коюптурбуз. Ата мурасын кадырлап, асылдын баркын билген элде мындай болбош керек эле. Алиде болсо тоолуу айылдарда сакталып калган саяк жылкысы дешип айрымдар мурдун чүйрө караган жапыс, маңызы пас аттар бар. Байыркы кыргыз аттын издеп кыйла жылдан бери Кыргызстанда жүргөн француз чабандеси Жаклин Рипарттын аныктамасында булар бар болгону кыргыз аты тибиндеги гана аттар болуп саналышат. Жаклин Рипарт кыргыз атына кызыккандардын алгачкысы эмес. Кыргыз кылычын колдон түшүрө элек жоопкерчилик мезгилде тагыраагы 1834 жылы кайдан жайдан кыргыз атына көзү түшкөн доктор Лимонов менен майор деген окумуштуулар мынтип жазышыптыр. Кыргыз жылкысынын сырткы келбети сулуу эмес, ал күчтүүлүгү, ачка токко чыдамдуулугу менен айырмаланат. Кыргыздар минип жүрүп алдындагы атынын кадырын билбей жоготуп алганы менен анын кандай жылкы болгонун дүйнөлүк цивилизация жакшы эле билет. Ааламдык жылкылар энциклопедиясында мындай деп эле бадырайып жазылып турат. Монгол аты тибиндеги жылкы өтө чыдамкай, чарчап чалыкпайт, тез жүрөт. Кыргыз аттарынын ичинен жорголор көп чыгат. Денеси келишкен, көркөмдүү, арка мойну кыскараак, бирок абдан чың, жамбашы жазы, булчуңдуу, буттарынын тарамыштары даана чыгып турат. Туягынын каттуулугунан алыскы жолдо да такалап да кереги жок. Мынакей достор,
Бул Нукура кыргыз жылкысы тууралуу кыскача гана маалымат болду. Анда эмесе алдыда орус окумуштуулары жана кыргыз саяпкерлери биргелешип чыгарган жаңы кыргыз породасы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жаңы кыргыз жылкысы Кыргызстандагы жергиликтүү кыргыз жылкысы менен Дон жана Тала асыл тукум Минги жылкысынын аргындаштыруудан келип чыгарылган порода. 1954 жылы порода катары бекитилген. Асыл тукум иши Кыргызстандын кескин континенттик климатына жана бийик тоо шартына пайдалануу үчүн тулку бою келишимдүү чымыр жылкы чыгарууга багытталган. Жаңы породаны чыгарууга Н. Чашкин, А. Приходько, Ч. Кудайбергенов, Д. Панченко, А. Дөөлөтбеков жана башкалар катышкан. Жаңы кыргыз породасы 3 типке бөлүнөт. Биринчиси негизги мүнөздүү, экинчиси келбеттүү сөөктүү жана үчүнчүсү Минги жылкы. Бул типтеги жылкылар дене түзүлүшү, чоңдугу, табияты, жумушка чыдамкайлыгы менен жергиликтүү шартка байыр алышы жагынан бири-биринен көп айырмаланат. Бейлеринин орточо өлчөмү боюнун бийиктиги 1,50 сантиметрден 1,52 сантиметрге чейин. Айгырларынын бийиктиги 1,55ден 1,65 сантиметрге чейин шартына карап чоңое берет. Мынакей достор, жаңы кыргыз породасы тууралуу да кыскача маалыматты окуп өттүм. Бул менин эмес, ошол жылкыны изилдеп жазгандардын ойлоруну окудум. Мен өзүмдүн оюм бүгүнкү күндө кыргыз жеринде туулуп аткан кулундар атасы сырттан келсе, энеси жергиликтүү кыргыз бей болсо деле кыргыз жылкы деп атала берсе керек деп ойлойм. Же болбосо энеси сырттан келип атасы жергиликтүү кыргыз жылкы болсо, баласы кыргыз жылкыга кирсе керек деп ойлоймун. Силердин оюңар кандай? Комментарийге калтырып, ой пикирлер болсо, толуктоо иретинде ойлоруңуз болсо жазыңыздар, жаза кетиңиздер. Ой бөлүшүп, пикир алмашып, мына ушул кыргыз жылкысы тууралуу бүгүнкү күндө кара байыр деген нукту ушул тарапка бурсак деген оюм. Кимде кандай ой болсо комментарийден күтөм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жана мындан ары да бардыгыңызга ийгилик иштериңизге ат жалында аман болуп, кыргыз элим кылымдарды карытып, мындан ары да өзүнүн аргымак тулпарлары менен жашай берсин демекчимин.